Манас 2 эл аралык аба майданы өлкө башчыны кезектеги жумушчу сапарга узатты. Ак булуттун үстүнөн сыза учкан номер 1 борт ак кар баскан Казань шаарына келип конду. Тили да, дини да окшош байыркы кыргыздарга түспөлдөш келген татар кыздарынын колунан даам сызган президенттин Татарстанга жумушчу сапары башталды. Президент Садыр Жапаровдун жумушчу сапарындагы кызыктарды бир нече саамдан кийин улантайын, ага чейин 2 мүнөттүн ичинде бул жумада маанилүү темага айланган Кызыл-Омпол кени боюнча айтып өтпөсөм болбос. Кызыл-Омпол кенин иштетүү боюнча инвестициялык долбоорлор бул аптада эң актуалдуу суроолордун бири болуп калды. Аны Балыкчы шаарынын жана Кочкор районунун тургундары президент Садыр Жапаров менен мамлекеттик деңгээлде талкуулашты. Андан тышкары ушул эгер уран кени ачылып кала турган болсо, биздин аймактын жергиликтүү калктын көпчүлүк бөлүгүн дээрлик 90-95%ын жумуш менен камсыз кылсаңыздар деген сунуш. Кичине иштеп баштасын, анан кийин карап туруп биз деле эмедиге баарын эле алып жулуп тазалап кетпейбиз да. Ошол айылдарды карайбыз, айылдардын өнүктүрүшүн, шаарды карайбыз дегендей. Иштеп баштайлы, анан келип айткыла да. Биз көрөлү да канча прибыль түштү. Ал бардыгы ачык болот, бул мамлекеттик болгондой. Муну эч ким жашыра албайт. Счетный палата деген бар, Кыргыз алтынды барып үстүнөн карап турат, ГКМБ деген бар, прокуратура, МВД деген бар. Бардыгы ачык болот да. Канча таза киреше түштү. Анан ошондон сурагыла да кийинчи. Мына таза киреше монча алып атасыңар, момчасын биздин айылга бергиле депчи. Муну кылгыла, тигини кылгыла деп. Силер митингге чыгып иштетпей, жөө жүрүш жасап койгондун бир чоң пайдасы болгон. Мен аны сындай албайм, силер туура эмес кылгансыңар деп. 5-6 жыл мурун казганда жеке менчик компания казган. Казып баштаганда 100% пайдасы ошол жеке менчик компанияда калмак. А биз болсок, былтыр лицензиясын жокко чыгарып туруп 100% мамлекетке алып койдук. Азыр Кумтөрдү кандай иштетип жаткан болсок, Кызыл-Омполду ошондой 100% өзүбүз иштетебиз. Карабалтада мен 11 жыл иштедим. Эми Кызыл-Омпол боюнча айтып кетсек, мына бул жерде кичине некорректный аталып атат уран кени деп. Чынын айтканда, эгер профессиональный язык менен алганда, муну жетиштана-магнит кени, цирконий кени деп атаса жакшы болот. А башка элементтер, алар сопутствующий элемент болот. Турган уранды иштетишибиз керек, эртеби кечпи иштетишибиз керек. Кыргыз эли өнүгө өсүш керек. Ошо урандын ата-бабадан калган кен байлыктарды туура пайдаланышыбыз керек. Бир нече сааттарга созулган талкууда жергиликтүү тургундар Кызыл-Омпол боюнча жетиштүү маалымат алыштыбы айтор, турак жай маселеси, коомдук транспорттун жетишсиздиги, дарыгерлер менен мугалимдердин маяналарын көтөрүү жана башка суроолор тынчсыздандырды. Коррупцияга каршы күрөш да актуалдуу маселе болду. Колго салып коеюн биякты дагы. Кызыл-Омпол кенин иштетүүгө макулсуңарбы? Кол көтөргүлө залдагылар. Кол көтөргүлө. Так, кол көтөргүлө. Түшүрүңүздөр. Ким каршы? Каршы. Жокпу? Бирөө да жокпу. Рахмат болду. Рахмат. Кудай тынччылык берсин, элибиз, журтубузда тынччылык болсун. Ошентип, бул жолугушуудан кийин Кызыл-Омпол темасы кызып, ал кенди мамлекет өзү иштетүүсүн колдогондордон сырткары кылдан кыйкым издеп чыккандар да болбой койгон жок. Акыры жума күнү өлкө башчынын Кызыл-Омпол боюнча берген маеги баарына ынанымдуу болду окшойт. Экономикалык жактан пайдасы чоң. Экинчи Кумтөр ачылды десек болот. Ал жерде 10 чакты кен бар. Бир эле кенден 2 миллиард доллардан ашык таза киреше алабыз. Кумтөр былтыр 300 миллион доллардан ашык таза киреше берип, 30 миллиард сомго жакын салык төлөдү. Бул кенде иштеп кетсе пайдасы элге, мамлекетке тиет. 100% өзүбүз иштетебиз. Күчүбүз дагы, акылыбыз дагы жетет. Адистер жетишпей бара жатса, чет өлкөлөрдөн эмгек акыга жалдап келебиз. Жыл сайын 50дөй баланы Россияга жиберип, адистикке окутуп турабыз. Президент мындан тышкары Кызыл-Омпол кеніндегі рудалар алынгандан кейін
ал жерлерди айыл чарба багытында колдонууга болорун, Кажы Сайын, Миңкуш сыяктуу калдык сактоочу жай болбой тургандыгын айтты.